Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге зеркало деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Сіз шашпай отырып, мага жақты белгисин басып, видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле бир адамдын кимдир бирөөдөн качып келе жатканын көрөбүз. Ал автобекеттин жертөлөсүнө жетип, бир бөлмөгө кирип жашынат, маңдайында турган күзгү менен сүйлөшө баштайт. Көп өтпөй эле анын күзгүдөгү сөлөкөтүнө жан киргендей болуп, күзгүдөгү анын сөлөкөтү айнектин сыныгы менен өзүн өзү мууздап салып, ал адам ошол жерден көз жумат. Кийинки көрүнүштө эле биз каарманыбыз Бен менен таанышабыз. Ал мурун полиция кызматкери болуп иштеп, бирок ал өз кесиптешин өлтүргөнгө шектүү деп ар кандай дооматтарды коюп жатышып эле, акыры ызы-чуу болуп жатышып, Бенди да жумуштан кетирип салышкан. Ошонун айынан Бен ичкиликке да бериле баштап, аялы болсо ага чыдабай балдарын алып кетип калган. Бирок Бен 3 айдан бери ичкиликти таштап өзүн колго алганга аракет кылып, эжеси менен бирге жашап жаткандыктан, жок дегенде бир жумуш таап иштейин деп жумуш издеп жүрүп, мындан көп жыл мурун күйүп кеткен университеттин кароолчусу болуп иштеп баштайт. Ага кароолчулук кызматын тапшыруу үчүн жетекчиси аны имараттын ичи менен тааныштырып чыгат. Имараттын ичинде адамдардын көптөгөн эстеликтери бар болчу. Анан да имараттын ортосунда турган чоң күзгүнүн ушунчалык таптаза экенин байкаган Бен, эмнеге айлана тегереги чаң басып жатса дагы күзгүлөр ушунчалык таптаза, же муну кимдир бирөөлөр тазалап турабы деп таң калып коет. Иши менен таанышып бүткөндөн кийин Бен аялынын үйүнө барганын көрөбүз. Аялы жумушта болгондуктан Бен бир топко чейин балдары менен ойноп, бир кезде аялы келет да экөө өзүнчө бөлмөгө кирип сүйлөшө башташат. Аялы Бенге сен менен уруксатым жок үйгө келбе деп айтпадым беле десе, Бен дароо эле актана баштап, мен эми мурункудай эмесмин, азыр дары ичип жатам, бирок 3 айдан бери ичкиликти токтотуп, жаңы жумушта иштеп да баштадым деп айтып, үй бүлөсүн абдан жакшы көрөрүн айтып, алар менен бирге болгусу келерин айтат. Ошентип кеч да кирип, Бендин түнкү кароолчулук иши да башталып, анын иш орду имараттын жанында жайгашкан кичинекей бөлмөдө болчу. Ал кол чырагын көтөрүп алат да негедир кызык болду айтор, имараттын ичине кирип эле ар кайсы жактарын текшере баштайт. Текшерип бүтүп эми кетейин деп жатып эле, жанагы таптаза болгон күзгүнүн бетин карай калса, күзгүнүн бетинде адамдын алаканынын изи түшүп калган болот. Бен аны сүртүп көрүп, бирок ал кетпей коюп, бир аздан соң эле күзгүнүн бетинде алакандын издери толуп кеткенин көрүп, дароо эле коркуп ал жактан чыгып кетип калды. Эртеси менен Бен кайра эле стресске каршы дарыларын ичип жатканда, жумушка кетип бара жаткан Бендин эжеси Бендин ал акыбалын сурап, сен өзүң ансыз деле кыйналып жүрөсүң, бул түнкү жумушуңду таштап башка эле күндүзгүгө жумуш таппайсыңбы дегендей кылат. Анда Бен дагы ойлонгонсуп калып, эжеси кеткенден кийин эле өзүн күзгүдөн карап жиберсе, өзүнүн жүзү өтө коркунучтуу көрүнүп кетип, чочуп кетет. Кечинде ал кайра эле өзүнүн кароолчулук ишин аткарып, имараттын ар кайсы жерлерин текшерип жүргөн. Ал кайра эле күзгүнүн бетинен алакандын издерин көрүп, өзүнүн колундагы ошол издерге басып көрсө эле күзгү жарылып кетип, Бендин күзгүгө баскан сол колу тилинип кетти. Анан да бир канча жыл мурун бул университет күйүп кеткенде, көптөгөн адамдар имараттан чыга албай күйүп өлүп кетишкендиктен, Бендин көзүнө ошол күйгөн адамдар көрүнүп эле, бир кезде от ага да жармашып, ал дагы күйө баштайт. Бирок анын күйүп жатканы күзгүдөн гана көрүнүп турду. Чындыгында бул нерселер Бенге сезилгендей болуп, ал эмне болуп кеткенин өзү да түшүнбөй жаткан жеринен тура калат. Анан да ошол жердеги үстөлдүн астынан бир капчыкты көрүп, аны ачып көрсө эле, ал жанагы тасманын башында көз жумган Гэри деген адам болот. Аңгыча болбой жогору жактан аялдын кыйкырган үнү чыгып, Бен бул жерде деги эмне болуп жатканын такыр эле түшүнбөй турду. Ал жогору көзү чуркап үндү кубалап отуруп, жанагы аялдын кыйкырыгы болсо кээде чыгып, кээде чыкпай калып жатты. Издеп жүрүп отуруп, акыры аялдын үнү чыгып кеткенде, Бен дароо эле артын карай калып, бир эшиктен аялдын колу чыгып турганын көрөт. Бирок ал чыныгы эшик эмес эле, күзгүдөн көрүнүп жаткан сөлөкөт болчу. Бен күзгүгө чагылып жаткан чыныгы эшикти ачып карап көрсө, ал жерде эч ким жок болуп чыгат. Анда Бен эч эле коркпой, ушунчалык эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүп, жанагы күзгүнү эшиктин тушуна сүйрөп келет да, күзгүдөн карап көрсө, бөлмөнүн ичинде чындап эле бир аял жаткандай көрүнөт. Бирок бөлмөнүн ичин чыныгы өзүнүн көздөрү менен караса эле, ал жакта эч нерсе көрүнбөй. Айтор ушундай сырдуу жана коркунучтуу нерсе башталып, Бен имаратты таштап чыгып кетти. Ал эми Бендин кичинекей баласы Майкл дагы күзгүдө бир нерсе жүрөт деп эле апасына айта баштайт. Анда апасы баласын тынчтандырып өз бөлмөсүнө кеткенден кийин, Майклга болбой эле жанагы университетте күйүп кеткен аялдардын сөлөкөттөрү көрүнө берди. Эжеси Бендин түнү менен уктабай чыгып, өтө бир башкача болуп бара жатканын байкап, ал Бенге бул жумуштан чыгып кет деп айтып, Бен дагы ага макул боло баштайт. Эртеси күнү эрте менен эле Бенге бир кутучаны таштап кетишет. Бен кутучаны ачып көрсө эле, ал жакта таң калыштуусу, жанагы тасманын башында көз жумган Гэри деген адам өлө
элек кезинде эле Бенге ушул каттарды почта аркылуу жөнөтүп жибериптир. Ал каттарда мындан бир нече жыл мурун университет өрттөнгөн кезде ичинде канча адам көз жумгандыгы жөнүндө маалыматтар бар болчу. Эми Бен ошол Гэри деген адам жөнүндө изилдей баштап, көрсө Гэри Бендин азыркы иштеп жаткан жеринде кароолчу болуп иштечү экен. Анан да Гэринин жакын арада эле көз жумганын билип, дароо эле ал жөнүндө тереңирээк изилдөөгө киришти. Гэринин кетирген каттарында Гэриге чейин дагы бул кароолчулук жумушта бир адамдын иштегени айтылып, ал адам дагы үй бүлөсү менен бирге көз жумгандыгы жазылган. Изилдеп отуруп ошол Гэринин аялы иштеген имаратта экенин билип, аялынан суранып отуруп Гэринин өлүк денесин да көрөт. Полициялар Гэрини өзүнө өзү кол салган деп божомолдоп жатышканы менен Бен анын өлүм учурунда тартылган сүрөттөрүн көрүп, Бен өзүн өзү өлтүрбөй эле аны кимдир бирөө мажбурлаганын сезип турду. Аялы Бенге деги сен эмне эле болуп жатасың, деги качан өзүңө келесиң десе, Бен аялына бул Гэри деген адамды мен такыр эле тааныбайт болчумун. Таң калыштуусу ал өлүү электен мурун мага кат жөнөтүп жибериптир. Бул жерде өтө сырдуу жана түшүнүксүз бир нерсе болуп жатат деп айтып ал жерден жүрүп кетет. Кийинки көрүнүштө алардын жашоосунда өтө эле коркунучтуу нерселер башталып, Бендин эжеси жуунайын деп күзгүгө каранып жатып нары басып кеткенде, анын күзгүдөгү сөлөкөтү ошол бойдон катып эле туруп калганын көрөбүз. Ал сууга түшө баштаган кезде жанагы күзгүдөгү анын сөлөкөтү эки колун оозуна салат дагы эки жакты көздөй эле тарта баштайт. Анда сууга түшүп жаткан эжесинин оозу ачылып, эч нерсе кылганга жетишпей эле анын жаагы эки жакка ажырап кеткенин көрөбүз. Бир канча секундтан кийин эжеси ошол жерде жан берет. Төмөнкү кабаттагы кошуналар бир нерсе болуп жатканын байкап калышкан байтор аны билип калышып, Бен үйүнө кайтып келсе эле полициялар анын үйүндө изилдеп жатышкан болот. Бен жуунуучу бөлмөгө кирип өлүп жаткан эжесин көрүп, албетте бул ага өтө чоң сокку болду. Жана бул нерсени ким кылганын даана эле сезип, аялы жана балдары үчүн дагы тынчсыздана баштады. Эми Бен полициядагы досторуна чалып ошол Эссекер деген адам жөнүндө изилдете баштайт. Бирок ал жөнүндө такыр эле маалымат жок болуп жаткандыктан Гэриге чейин иштеген биринчи кароолчу жөнүндө изилдей баштайт. Ал жөнүндө көптөгөн маалыматтарды таап, анан да видеосун дагы көрүп калат. Видеодо ал адам күзгү жөнүндө айтып, күзгү менин үй бүлөмдүн баардыгын өлтүрдү. Анткени мен күзгүгө Эссекерди таап беришим керек эле, бирок мен аны такыр эле таба албай койдум деп айтып жаткан. Анын видеосун көргөндөн кийин Бен дароо эле жүрүп кетип, мен кандай болгон күндө дагы ошол Эссекерди табышым керек деп ойлоду. Бирок аны издээрден мурун үй бүлөсүнө келет да, апасы жок кезде балдарынын жүрөгүн түшүрүп эле үйдөгү күзгүлөрдүн баардыгын эле сыртка ташып чыга баштайт. Сөлөкөттү көргөзүүчү башка айнек күзгүлөрдү дагы беттерин сыр менен боеп жашыра баштайт. Аңгыча болбой эле үйүнө келип калган аялы күйөөсүн көрүп, деги сага эмне болду, акылыңан айныгансыңбы деп аны уруша баштаса, Бен аялын сыртка алып чыгат да, мен силерди куткарып калганга аракет кылып жатам, ишенбесең карап тур деп эле ал жердеги күзгүлөрдү тапанчасы менен аткылап салып, Бен ал күзгүлөрдү дагы өз калыбына келип калат го деп ойлосо, алар өз калыбына келген жок. Аялы болсо Бенге акылыңан айнып баратыптырсың деп такыр эле ишенбей койду. Ошол күнү эле кечинде Бен имараттын ичинен дагы бир өзүнчө сырдуу бөлмөнү табат. Ал жактагы нерселерди көргөндөн кийин, ошол жактагы белгилерден байкап, Эссекер деген адам бул имарат өрттөнгөндө башка адамдарга кошулуп эле өрттөнгөн адам болуш керек деп божомолдойт. Архивдеги документтерди карап чыгып, Эссекер чындап эле ошол өрттө көз жумгандыгын билет. Бирок Бенге дагы эле эч нерсе түшүнүксүз болуп, андан ары да архивди казып изилдөөнү уланта берди. Ошентип акыры көп нерсени изилдеп, дээрлик баардыгын аныктагандай болду. Көрсө жанагы университет жөн гана окуу жай болбой, ал жактагы доктор Кейн деген окумуштуу шизофрения менен ооруган адамдарды даарылаганга аракет кылып, ар кандай тажрыйбаларды өткөрүп көрчү экен. Эссекер дал ошол шизофрения менен ооруган кыз болуп, бирок архивдеги кээ бир маалыматтарга таянганда, Эссекер ошол өрт боло турган күнгө 2 күн калганда ал жактан качып кеткен болот. Аңгыча болбой эле имарат өрттөнүп да кетип, Эссекерди ошол өлгөн адамдардын катарына кошуп коюшкан. Эми Бен досторунун жардамы менен ошол Эссекердин ата-энеси кайсыл жакта жашай тургандыгын билип алат. Кийинки көрүнүштө Бендин аялы баласынын бөлмөсүнө кирип келсе эле, Майкл күзгүнүн маңдайына отуруп алып бир нерселерди сүйлөп жаткан болот. Апасы Майклды чакырып сыртка чыгалы деп жатса, Майкл дароо эле ордунан туруп кол баштыгын көтөрүп сыртка чыгып кетет. Бирок анын сөлөкөтү күзгүнүн бетинен жылбай калганын көрүп, апасы өтө эле коркуп калды окшойт. Ал дароо эле Бенге телефон чалып болуп жаткан нерсени айтса, Бен дароо эле унаасы менен жетип келип, аялы менен биргеликте үйдөгү күзгүлөрдүн баардыгын сырдап чыгышып, сөлөкөттү чагылдыруучу башка айнек күзгүлөрдүн баардыгын жаап салышат. Андан соң Бен аялына бир аз коркпой чыдап күтө тургула, эң башкысы күзгүгө жолобогула, сыягы мен бул иштин өзөгүн түшүнүп калдым окшойт деп жөнөп кетет. Ошентип ал дароо эле Эссекердин ата-энесинин үйүнө барып, бирок үйдө Эссекер жок болгондуктан анын чоң атасынан көптөгөн маалыматтарды сурап билип алат. Көрсө Эссекер качып
качып келгенден кийин үйдө чындап эле таң калыштуу бир нерселер боло баштап, Эссекерди күзгүгө таптакыр тыюу салган бир канча алыстыктагы диний чиркөөгө жөнөтүп салышыптыр. Анда Бен дароо жүрүп отуруп ошол чиркөөгө да жетип келет. Ал жерден да Эссекер менен жолуга албай, бул жолугушуу чындап эле маанилүү экенин кайра айтып жатып, акыры жолугууга мүмкүн болот. Эссекердин айтымына караганда, окуу жайдагы доктор Кейн аны шизофрениядан айыктыруу үчүн тажрыйба жүргүзүп, жалаң гана күзгүлөрдөн турган бөлмөгө алып кирип таңып байлап, күн сайын өзүн күзгүдөн тиктеп тургудай кылып мажбурлашыптыр. Бирок доктор Кейн Эссекерге мындай жол менен эч кандай эле жардам бере албай, сыягы Эссекердин ичине жин шайтан кирип алган окшойт. Ошентип ал күн сайын өзүн күзгүдөн тиктеп турган кезде, анын денесинен кандайдыр бир нерсе чыкканын сезип, ошол күзгүдөгү сөлөкөтүнө кирип кеткенин көргөн. Ошондо гана Бен Эссекердин тарыхын түп тамыры менен изилдеп бүткөндөй болду окшойт. Ошол күзгүгө жашырынган жин шайтан эми Эссекерди табуу үчүн бир канча адамдардын өмүрлөрүн алганын да түшүнүп, ал жөнүндө Эссекердин өзүнө да жакшылап түшүндүрүп, ошол сенин жин шайтаның сени табуу үчүн мага чейинки 2 кароолчунун үй бүлөсүн өлүмгө кыйды. Менин болсо эжемди да алып кетти. Эми үй бүлөм коркунучта турат. Эгер мен сени ал жака алып барбасам, үй бүлөмдөн ажырап калам деп айтса, Эссекер Бенге мен сенин абалыңды түшүнүп турам, бирок мен ал жака экинчи кайтып барбайм деп коет. Анда Бен болбой эле тапанчасын алып чыгат да, ал жердегилердин баардыгын тапанчасы менен коркутуп, Эссекерди алып кетип калат. Бул кезде жин шайтан Майклды болбой эле азгырып кетип, апасы көзүн ачса эле жанында Майкл жок болуп калат. Ал сыртка чыкса, Майкл сууну агызып койгондуктан үйдүн ичин суу каптап, суудан өздөрүнүн сөлөкөттөрү чагылышып калгандыктан жин шайтан үй бүлөнү ар кандай жол менен өлтүргөнгө аракет кыла баштады. Ал эми Бен Эссекерди жүрүп отуруп баягы имаратка алып келип, ал жактагы жашыруун бөлмөгө алып кирет да, баягы күзгүлөр менен курчалган бөлмөгө кирмекчи болушат. Эссекер Бенге мен сенин балдарыңдын аман калышы үчүн гана жардам берип жатам деп айтып, ичкериге киргенде мен такыр көзүмдү ачпаймын, сен болсо мени ортодогу үстөлгө бекем таңып кой деп айтат. Бен баардыгын ал айткандай кылып өзү сыртка чыгып жашынат. Ал эми жин шайтандары болсо күзгүдөн чыгып келип, Эссекердин ичине кирип кетүүгө аракет кылып жатышат окшойт. Акыры чыдабай Эссекер көзүн ачып жиберген кезде, имараттын ичиндеги айнек күзгүлөрдүн баардыгы талкаланып чачырап сынып, Бен кайрадан имараттын ичине кирип барып Эссекерди таба албай калат. Мындай көрүнүштөн кийин Бендин үй бүлөсү дагы араң дегенде коркунучтан куткарылышты окшойт. Бирок көп өтпөй эле жин кирип кеткен Эссекердин өтө коркунучтуу кебетеси пайда болуп, эми ал Бенге чабуул жасай баштады. Бирок Бен болушунча коргонуп отуруп, жертөлөдө жайгашкан газды чыгарып жардырып жибергенге жетишет. Анан да акыркы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Эссекерди башка атып өлтүргөнгө жетишет. Бир кезде Бен урандылардын арасынан чыгып келип, канча саат эсин жоготкону белгисиз бирок көчө тарапка чыкса, полициялар жана өрт өчүргүчтөр келип өрттү өчүрүп бүтүп калышыптыр. Ал полициялардын жанына басып барган кезде, кийимдердеги жана унаалардагы жазуулар тескерисинен болуп калганын көрүп, бардык нерселерди күзгүдөн карап жаткандай сезилди. Анан да анын баягы сол колундагы тилинген жери оң колунда болуп калыптыр. Аны эч ким көрбөй жаткандыктан, ал көчө тараптагы айнекке барып өзүн карап, бирок айнектен өзүнүн сөлөкөтү көрүнбөй койду. Ошондо гана ал эч кимге көрүнбөс күзгү дүйнөсүнө өзү түшүп калганын сезип, ал айнекке колун баскан кезде, чыныгы дүйнөдө анын алакан издери айнектин бетине түшүп калганын көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.